Qanday tartip menен дуа кылыш керек десе, Хасан Басри, имам Газали рахимулла ошол дуа кылуу бабында бир нече тартипти айткан экен. Биринчиси, дуа кылуучу эң жакшысы тооба кылышы керек экен. Эмне үчүн десе, балким сиз менен биздин ибадатыбыздын ортосунда бир арам нерсе болушу мүмкүн. Анткени пайгамбарыбыз айтат, кимдин кийиминде болсун, мынчалык бир алакандай жери арамдан болсо, анын дуасы кабыл болбойт деген. Ошол себебинен мынекен биз көп убакытта дуа кылганда эң биринчи билбестен, дуаларыбыздын субханалла кабыл болушун кааласак, билбестен кылган күнөөлөрүбүз бар. Балким кээ бирде бир туура эмес сөз сүйлөп алдык. Биринчи тооба кылышыбыз керек. Я Алла, кечир, баардык күнөөмдү мойнума алам деп. Андан кийин экинчиси, мүмкүн болсо, даараттуу же болбосо гусулду болгон дурус экен, жакшы экен. Эгерде төртүнчү шарты болсо, ошол адам мындай бир зикир дуа кылардын алдында бир зикир кылып алса жакшы экен. 2 рекет намаз окупу, же болбосо астагфируллах деп бир нече жолубу, ушундай бир дуаларды кылардын алдында зикир кылып, жүрөгүн бошотса жакшы экен. Андан кийинкиси, ошол балки кылып аткан дуаңыздар бир жанагындай дуа кабыл боло турган түндөрдө, же болсо субханалла бир дуа кабыл боло турган убакыттар бар. Мисалы алса, ооз ачуу, ооз жабуу, туурабы, барат кечеринде, меираж кечелеринде, балким кадыр кечелеринде, ушундай мисалы, ушундай болсо, андан бетер жакшы экен. Дуалар кабыл болот экен. Же болсо дуа кабыл боло турган жерлер бар экен. Балки субхана ихрам кийип турган акыбалыңда, балки Каабатулланы айланып аткан тавафкылардын алдында, балки же Каабаны биринчи көргөнүңдө, балким субханалла Каабанын үстүнө суу түшө турган жерлеринде, туурабы? Мына ушундай жерлерде, балки пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитинде, ошол эле мезгилде Акса мечитинде балким турса, сөзсүз дуалар кабыл болот экен, субханалла. Демек, некен дуанын бир нече шарттарын бирөө. Андан кийинкиси кыбланы карап отурса жакшы экен. Андан кийинкиси дуа кыла турган, мүмкүн боло турган болсо, кыбланы карап отурган жакшы болот экен. Эми бул шарттар табылган жок. Сизде дааратыңыз деле жок, баягы гусул деле болбой атат. Бирок эмнегедир сиз Алла менен баарлашууну кааладыңыз. Демек, ошол акыбалда дагы Аллага дуа кылсак жакшы экен.